биримдиги жана GIZ уюму тарабынан каржыланган аймактарды комплекстүү өнүктүрүү программасы бар. Жалал Абад облусунда аткарылып аткан. Ошол программанын негизинде бир долбоор алганбыз. Тараптардын диалогу аркылуу жергиликтүү жамааттарды туруктуу өнүктүрүү деген максаттагы долбоор болгон. Долбоордун негизги максаты ушул жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү максатында ушул долбоор түзүлгөн. Биз жалпы Сузак районунун 4 айыл өкмөтүндө иштедик: Багыш, Курманбек, Көгарт жана Каралма айыл өкмөттөрүндө. Ал жерде изилдөөлөр жүргүзүлдү. Эл менен чогуу биргеликте алардын муктаждыктарына жараша жергиликтүү социалдык өнүктүрүү пландары түзүлүп чыкты. Ар бир айыл өкмөт кеңештеринен бекитип, азыркы учурда ошол иш-чаралар аткарылып атат. Анда долбоор тарабынан 3 кичи долбоор, андан сырткары айыл өкмөттөрдүн өзү, башка фонддор тарабынан ар түрдүү кичи долбоорлор азыркы учурда жер жерлерде аткарылып атат. Долбоорго чейин Октябрь каналы ылай басып, сугат суу коромжуга учурап, элге толук сугат суу жетчү эмес. Чакан долбоорлордун натыйжасында 1200 метр канал бетондолду. Анда 3 көпүрө, 13 суу дарбазасы курулуп, 610 кожолукка сугат сууга бирдей мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Буга чейинки мезгилдеги бул каналдын акыбалы бул жерде мен көрсөттүм. Өтө кейиштүү абалда эле. Анан бул Европа биримдигинин алкагында ушу жаңы канал курулуп, 1 км 228 метр. Канал курулгандан кийинки ортолуктагы айырма өтө чоң. Бул мезгилге чейин бул каналдан бир 250-300 түтүнгө жетпеген түтүн суу ичкен. Себеп уруйун жок болгон, ар жакка чыкпайт эле да, чуңкурлук жерлери бар эле. Ал эми бул канал курулгандан кийин 600 түтүн суу ичип калды. Багыш айыл аймагында негизинен ушу долбоор келгенде маалымат жыйындары болду. Ал маалымат жыйынында ошо 7-8 көйгөй аныкталып, ошо 8 долбоор жазылды. Анын ичинен ушу эң көйгөйлүү деген ушу канал куруу болду. Анан таза суу болуп чыкты. Буну ошо АРДП программасы өздөрү тандап алышты. Ушу тандалгандан кийин бул жерде айыл аймактарда ушу жумушчу топтор түзүлдү. Жумушчу топторго биз ошо алыш керек, көйгөйдү кантип аныкташ керек, ошол боюнча бүт окуу тренингтерден өттү. Мурдагы биздин мына суунун айынан канчалаган бак дарактарыбыз кургап калган. Мына суу келгенден бери азыр огородубузда бардык нерсе бар. Өзүбүзгө керектүү помидор, бадыраң, болгарский, ушу өзүбүзгө эмне керек болсо бардыгына суу жетиштүү. Анан өтө чоң рахмат айтабыз да. Ушул суу ар бир айылга, ар бир көчөгө суу барып турат. Ичүүчү сууну сарамжалдуу пайдалануу долбоорлору СКС Жалал Абад, Көгарт өрөөн ассоциациясы, Көгарт таза суу тазалык, Багыш таза суу тазалык муниципалдык ишканаларынын өнөктөштүгүндө ишке ашырылды. Аталган пилоттук айыл аймактарда таза суу менен камсыздоо көйгөйлүү болуп саналат. Көгарт өрөөнүндөгү таза суу системасы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, Курманбек, Көгарт, Багыш айыл аймактарынын таза суу менен камсыздоо максатында түзүлгөн. Бирок азыркы учурда таза суу сарамжалдуу пайдаланылбай келгендиктен 4000-5000 метр куб суу 1200дөй кожолукка жетпей келген. Анда көчөнүн төмөн жагында эл ичүүчү таза сууну жашылча бакчасына, мал сугарганга, андан сырткары жөн эле жайында салкындатуу максатында суу түтүгүн ачык коюп, айына 170 сом акча төлөп келишкен. Ошол эле учурда көчөнүн жогорку жагындагыларга суу чыкпай, алар да айына 170 сомдон төлөп келишкен. Мына ушуга байланыштуу элдин арасында нааразычылык күчөп, ичүүчү суу менен толук камсыздалбай калуу, жергиликтүү ресурстарды ысырап, коромжу пайдалануу аркылуу элдин арасында билинбеген чыңалуу пайда болгон. Мына ушул көйгөйлөрдү эске алып, долбоор алкагында ар бир суу ичүүчү абонентке суу өлчөгүчтөрдү орнотуу
жана эскирип калган суу системаларын реабилитациялоо иш-чаралары каралган. Умный учетчик болуп эсептелет. Бунда показания көрсөтпөйт. Китайский водомерлерде показаниясын көрсөтүп болот. Бул учетчиктин өзгөчөлүгү бул соопунун кассири же болбосо контролеру үйүнө кирбестен бул сырттан эле 10-15 метрге узактан бунун показаниясын алса болот. Өзүнүн приложениясы бар, Элехант деген. Ал приложение менен бир жолу сканировать эткенден кийин ал экинчи жолу бул автоматически көргөндө базага барып автоматически түшөт. Мындай дегенде кагаз маселеси чечилет. Айкындуулук баягы сразу базага барып түшкөн үчүн эч кандай кассир менен жетекчинин ортосундагы пикир келишпестик же болбосо үй бүлөнүн кожолуктун ортосунда эч кандай пикир келишпестик баягындай сомнение болбойт. Бул ачык айкындуулукка алып барып атабыз. Биздин система 12 айга бериле турган система. Проект былтыр башталган. Водомерлер коюлуп атат, уже коюлуп бүттү. Ошонун негизинде биз сууну үнөмдөп атабыз. Үнөмдөгөн негизинде биз уже абоненттерди көбөйтүп атабыз. Себеби уже возможность болуп атат. Жанагына айылда биз 200 абонент, 204 абонент коштук өзүбүзчө. Жаңы линиялар болду. Таран базар менен Карачолокто 76, 78 деген 48 деген абоненттер кошулду. Жаңы линия тартылып атат. Сафаровка, Сарыбулакта дагы 16, 18 деген абоненттер көчөлөрдө айтканда кошулуп атат. Ошондо жалпысы бизге азыр 376 абонент кошулду. Ушу водопроводдун үнөмдөгөн негизинде да. Bir krandan açıp koysan 24 saatte 60 tonna su çıkat da. 10 ile abonent açıp koysa rezervuardaki 600 kup jönüne ketip kalat da. 10 ile abonent. Фактически bir 30-40 adam açıp koyat, ошо менен su жок болуп калат да, калгандарына жетишпейт. Азыр андай вопрос болбой калды. Себеби водомер койгондон кийин бул баары жаап коет экен. Үнөмдөйт экен да. А бул бизге жакшы болуп атат. Себеби тариф сбору дагы жакшы болуп атат. Былтыр, допустим, 60-70% эле акча топтойт элек. Тарифтин немесичи. Муну азыркы убакытка, муну июлдун эсебин боюнча 86% болуп атат. Келбей аткан бизге суунун баары ошо ылдый тарапка эле кетип калат. Ортодон ар ким неме болуп улап алышат экен, ошентип көп чыгарып алышат экен. Ошо немеден бизге насос неме жетпей, набор жетпей, ошо менен келбей аткан да. Такыр эле келбей калат. Бирге деле бир чыгып калбаса жок, кудукка куйдуруп алып эле ошондон ичип калганбыз. Эми мына учетчик койгондон бери тынбай агып атат, Кудайга шүгүр. Эми мурда айына 170тен төлөп аттык эле, азыр 100ге жетпеген акча төлөйбүз. Бүгүнкү күнгө келип, жогоруда аталган муниципалдык ишканалар арасында тажрыйба алмашуулар болду. Келишимдери жаңыланып, юристтин жардамы менен оңдолду. Көгарт өрөөнү ассоциациясына билингдик система орнотулуп берилди. Бүгүнкү күндө жалпы 3 айыл аймакта 1480 даана акылдуу суу эсептегичтер орнотулду. Суу линиялары реабилитацияланды. Ошол санариптештирүү долбооруну биз колдоого алып, долбоор тарабынан санариптештирүүдөгү ошол калк муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн автоматташтырылган, жеңилдетилген ыкмаларын колдонууга шарт түзүп бердик. Бул өз негизи санарип аймак долбоору жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан кызмат көрсөтүүнү автоматташтыруу. Анан мурдакыдай биздеги жана кагаз түрүндөгү справкаларды албай, бул санарип аймак долбоору аркылуу ошо справка талап кылган мекемелер электрондук форматка өтүп бүт баары. Анан мурдакыдай биздеги жанагы чарба китеп, справка алган деген кызматтар жоголуп, баары электрондоштурат. Ушул СКС долбоору менен иштеп, ушул жакшы жетишкендикке ээ болдук. Себеби эгерде бул китепче жок болгондо биз маалыматты такыр ала алмак эмеспиз. Анда келген адамдарды гана ушул жерден кармап калып түшүрмөкпүз. Учурда биз 71%дан ашып калдык, Кудай кааласа, калкты. Санариптик система, автоматташтырылган маалымат системасында боюнча биз азыр мамлекет талап кылып атпайбы, тактамаларды жалаң санариптен бергиле деп. Ошол санариптен бергенде бул ушул китепче менен санарипке түшүргөндөн кийин адамдар паспорту менен гана келет, же көлүгү менен гана келет, ошо менен маалымат чыгып калат, тактама беребиз. Эч кандай печать басылбайт, кол коюлбайт ал жерде.
ошо автоматтык түрдө электрондук колтамгабыз бар, печать коюлган. Жаран буквально 1 минутта гана бизде кармалат го. Долбоор 2020-2022 жылдар аралыгында аткарылды. Негизги максат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жергиликтүү элдин бири-бири менен мамлекеттик жана жеке диалог формаларын, платформаларын түзүү болчу. Ошол платформаларда иштелип чыккан, макулдашылган кичи долбоорлор аткарылды. Мисалы, Багыш айыл өкмөтүндө ошол Октябрь каналынын, ички чарбалык каналынын 1200 метрин бетондоо кичи долбоору каралган болчу. Ага ушул эл менен сүйлөшүп, айыл өкмөтү тарабынан 1 миллион сом акча, ал эми жергиликтүү жамаат тарабынан 600 000 сом акча каражаттары бөлүндү. Бул ошол жергиликтүү элдин муктаждыгын так аныктап, аларды дагы мобилизацияласа, айыл жериндеги бир нече көйгөйлүү маселелерди чечүүгө мүмкүн экендигинен мындай мисалы боло алды десек болот да. Мисалы, ушул долбоор аткарылгандан кийин Октябрь айылындагы кадимки эле суу пайдалануучу биз ыраазыбыз, мурун такыр суу келчү эмес, азыркы учурда суу келип калды деген ой пикирлерин айтты. Бул башка айыл өкмөттөргө, пилоттук эмес айыл өкмөттөргө, жалпы эле биздин элге бардык тараптардын мүмкүнчүлүктөрүн мобилизацияласак, өзүбүздүн жердеги көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүк бар экенин так далилдеп көрсөткөн бир мисалы болду десек болот.